Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн кеп программасынын алкагында сиздер менен ой бөлүшүүнү туура көрүп отурам. Бүгүн чындыгында республикабыздын аймагында бардык жерде ошол адамдардын жашоосундагы бир өзгөрүүлөргө болгон умтулуулар байкалат десек жаңылбайбыз да. Адам баласынын турмушунда негизи эң башкысы ошол максатты туура коюу керек экен. Анткени максаты бар адам алдыдагы болгон аруу тилектерин турмушка ашыруу үчүн өзү белсенип, изденип, көп аракеттерди көрүп, анын натыйжасын көрүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Чындыгында мен журналисттик кесипти аркалап көп белгилүү инсандар менен жолуктук, белгилүү окумуштуулар менен, депутаттар, министрлер менен деги иши кылса карапайым адамдан тартып, министрге чейин адамдардын жашоо турмушуна саресеп салып, алардын адам болуп калыптанышына, дүйнөгө болгон көз карашын чагылдырууга көп мындай кызыгып аракет кылдык да. Мына алган багытыбыз чындыгында биздин бүгүнкү күндө адам баласынын турмушундагы ошол эң биринчи кезекте келечекке болгон умтулуусунда максатты туура коюу абзел экен. Мисалы, мен Кадамжай районунун Чечме айылында 1967 жылы 7 мартта төрөлгөм. 7 жашымда ошол мектепке барып окуп жүрүп, 7 класста биздин ошол мектепте Дубал газетабыз бар эле. Ал жерге биздин өзүбүздүн чакан ырларыбыз, аңгемелерибиз, новелла, эссаларыбыз жарык көрөт эле. Биз ал Дубал газетаны биз ошол мектептин окуучулары уюштуруп чыгарат элек да. Мына ошондо мен сүйүктүү педагог деген макала жазгам. Мына ошол макалам райондук газетага жарык көргөн да. Ал мезгилде мен 7 класста окуйт элем. Ушунчалык дүйнөдөгү эң унутулгуч күндөрүм бири ошол болсо керек. Өтө кубангам. Таң атканга чейин ошо газетаны көрүп, келечекке болгон мындай жакшы максат тилектер болду да. Мына ошол күндөн баштап мен келечекте журналист болсом деп максат кылдым да. Адам баласы турмушунда айрыкча жигиттер бир 2-3 нерседен жаңылбаш керек да. Биринчи ошол кесипти туура тандоо, анан жар тандоо, анан жакшы жолдошторду күтө билүү турмушта. Мен ошол балалык сезимимди эле эң туура тандаган экен деп ойлойм, кесипти, журналистика кесипти. Ошол 7 класстан баштап чыгармачылык менен алектенип, алдыбызга койгон максатыбыз ошол келечекте журналист бололу деп изденип, окуп, аракет кыла баштадык. Ал мезгилде чындыгында союз мезгили болчу. Биз тамеки, жумуштар көп. Биздин окуучулук балалыгыбыз биз лагерлерде эмес, тамеки аянтчаларында, талааларда өттү, чөп оруп, эмгек менен өттүк. Китеп окууга дагы өтө убакыт аз болот эле. Ошого карабастан биз түндө дагы убакыт болуп калганда 1-2 саат болсо дагы адабий китептерди окуганга аракет кылып, ошол биздин келечекке болгон умтулуубуз ошол түпкүрү ошол балалык кезибизде айылдан башталган экен. Мына ошол келечекте туура багыт алуу үчүн ошол максатты туура коюу керек деп айткандын себеби дагы мен өзү жеке баамымда жаштын тилегин берет деп ошол журналисттик кесипти ээси болом деп аракет кылып, окууну бүтүп, армияга барып келип, турмушту көрүп, анан Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин журналистика факультетине тапшырып, ал жерде 5 жыл билим алдык. Ал жерде дагы ошол теория боюнча, журналистика тармагы боюнча агайларыбыздан жакшы билимдерди алдык. Мына ошону турмушка ашырууда дагы биз ошол студент кезибизде дагы айылдан келгенибизге байланыштуу биз өзүбүздүн аракетибиз күч болду. Такай ошол китепканаларда болуп, журналистика тармагында бир жакшы бир ийгиликтерди жаратсак экен деген аруу максаттарыбыз болуп, мына ошол тилектер ишке ашып, биз ошол 4-курстан баштап эле мен Кыргыз туусу газетасында расмий кезинде кабарчы болуп иштей баштадым да. Аны бүтүп эле ошол Жогорку Кеңештин басма сөз кызматына чакырышып калып, ал жерде 1 жылдай иштедим. Андан кийин Кыргыз мамлекеттик улуттук телерадио компаниясында 5 жыл иштедим. Андан кийин кайра газетада Кыргыз туусунда 5 жыл, Эркин тоо газетасында 6 жыл башкы редактордун орун басары катары иштеп, ошол газеталарды чыгаруу, массалык маалымат каражаттары тармагында бир топ тажрыйба жыйнап жүрдүм. Мына ошол мезгилдерде ойлоно баштадым да. Кыргызстанда эмне үчүн ушул үй бүлөсү менен окуй турган, көп тармактуу үйүнө алып барганда
атасы келіннен, қызы атасынан уялбай оқый тұрған, бір позитив тартулай тұрған, қырғызды жақсы жаққа үндей тұрған, қырғыздың залқар инсандары, қырғыздың керемет қада салттары, маданияты, жетішкен игіліктері, спорт, шоу-бизнес, бардық тармақты кеңірі қамтыған, айрықша ушул бөбөктөрдөн тартып қамтыған бір қызықты журнал жоқ. Ушуну чыгарсак деп мақсат қылып 2011 жылы май айында Жетеген журналының алғашқы сан жарық көрді. Бата мен ел көгерет деген бұл бекерден айтылбайды да. Ошон үчүн биз жаштар, айрыкча силер ушул батага өтө чоң маани берип жүргөнүңөр еп деп ойлойм. Кыргыз эл батырларынан ошол биз журналыбыз чыкканда батасын алып, Раматылык Сооронбай Жусуевич Аксакал бар эле баталарын берип, ошол кишилердин батасынын акыбети менен, Кудай Тааланын колдоосу менен, өзүбүздүн аракетибиз менен мына Жетеген журналы бүгүнкү күндө республикабызда номер 1 журналга айланып отурат. Анткени 8 жылдын аралыгында 96 ай болсо, 96 жолу чыктык. Бул Кыргызстан эгемендикке ээ болгондон бери мындай тарыхты, мындай ийгиликти жараткан журнал болгон эмес. Биз мына алгач ошол журналыбызды ачып атканыбызда дагы бир топ менин насаатчыларым, кеңешкен адамдар Кыргызстандын рыногунда, Кыргызстандын аймагында ошол сыйма кагазда чыккан журнал жашаган эмес, жашатуу кыйын, кыйналып каласың деген ойлорду айтышты. Бирок менин ички туюмумда ишенимим өтө бийик болчу да. Жок, мен эл жасабаган нерсени жасап, элге жеткирип, бир ийгиликти жаратайын деп максат кылдым да. Ошондуктан менин ички туюмум өтө ишеним бийик болгондуктан ошол журналыбыз мына 8 жылда дүркүрөп, ушундай жакшы ийгиликтерди жарата алды. Алгач 68 бет менен 3000 нускада чыккан болсо, мына бүгүнкү күндө 168 бет менен чыгып атат. 20 000 нуска менен чыгып атат. Мына азыр бүгүнкү күндө Борбордук Азиядагы эң алдыңкы журналдардын бири болуп калды десек болот. Мындан 2 жыл мурда Түрксойдун сыйлыгын алып келди биздин журнал. Бул дагы болсо ошол биздин журналыбыздын эл аралык деңгээлге чыгып атканынан кабар берет. Биздин журнал ошол 8 жылдын аралыгында көп ийгиликтерди жаратуу менен бирге Кыргызга көп кызмат кылдык десек болот. Мына Маданият министри жасай албаган көп иш-чараларды биз жасап аттык десек болот. Жыл сайын биз өтө чоң иш-чараларды өткөрөбүз. Ар бир областта 25 ырчын алып барып, стадиондордо элге акысыз концерттерди уюштуруп, бир күн болсо дагы карапайым адамдардын маанайын көтөрөлү деген аруу тилектер менен ошондой иш-чараларды өткөрөбүз. Ошо биздин аракетибиздин, максатыбыздын туура багыт алышынын акыбетинде мына ошондой ийгиликтерди жарата алдык деп ойлойм. Чындыгында адам баласынын турмушунда ошол ийгиликке жетиш үчүн албетте көп тоскоолдуктар болот, көп кыйынчылыктар болот. Ошондуктан дайыма мындай жакшы нерселерди ойлонуп, багытты туура коюп, максатты туура койсок, Кудай буйрса ийгилик сөзсүз келет адам баласында. Албетте ийгилик мындай өзүнөн өзү келе койбойт. Аны үчүн көп изденүү керек, аракеттенүү керек, түн уйкуңду бөлүп, убактыңды бөлүп, эс албастан күнү түн иштеген убакыттар болду. Ошол ийгиликтердин акыбетин көрө турган мезгилдер келип, мына азыр бүгүнкү күндө биздин журналыбыздын кадыр баркы дагы өсүп, ушул чоң ийгиликтерге жетип отурат десем болот. Ошонун акыбетинде мына азыр журналыбыз эч кандай бир бийликке дагы, чоң бир партияга же болбосо башка бир мындай немелерге көз каранды эмес. Биз эки гана нерсеге көз караныбыз. Биринчи, ошол ар бир иш ошол жасаардан мурда Кудай Таала колдобосо кыйын, Кудай Таалага көз карандыбыз деп ойлойм. Анан экинчиси ошол кыргыз окурмандарына, кыргыз журтуна көз карандыбыз. Мына ошол эки нерсеге көз каранды болгон адам, Кудай буйрса, чоң ийгиликтерин багынтарына мен ишендим да. Кудай буйрса, мен келечекте мен чоң максаттарым бар. Мен азыр көрүп турасыздар, заман мамлекеттик телевидениялардын алган багыты өзүнчө, жеке телевидениялардын алган багыты, артында кожоюндору бар. Мына көрүп аттык, мына апрель телевидениялары Атамбаевга караган, Атамбаевдин гана саясатын жүргүзөт көбүнчө. НТСтики дагы өзүнүн багыты бар. Мамлекеттик телевидение, бирок элге кызмат кыла турган телевидениени мен азыркыга чейин мындай көрө элекмин да.
Ошондуктан Кудай буюрса келечекте биздин де ушундай бир максаттар бар. Элге кызмат кыла турган жетиген телевидениясын ачабыз деген аруу тилектерибиз бар. Ал эң башкысы элге көз каранды боло турган. Кудай буюрса ошол чагылтыра турган, позитив тартуулай турган, элге кеп кеңеш бере турган, эл саясаттан тажаган баардыгычы ошо бир жакшы нерселерди көрө тургандай ушундай бир аруу тилектер бар. Кудай буюрса ага дагы жетебиз деген максаттарыбыз бар. Мына жетиген журналынын жакында ошол биздин өзүнүн басмаканасын баштап атабыз. Кудай буюрса ошол өзүбүз Кыргызстандагы эң алдыңкы басмакана курулуп атат. Анда ошол сыйма кагаздары менен чыккан журналдар, китептер, буклеттер, афишалар, баннерлер иши кылса кандай гана продукцияларды чыгарууга мүмкүнчүлүк болот. Ал жерде бир 50ге жакын адам кызмат орду түзүлөт. Кудай буюрса ушундай аруу тилектер менен элге бир жардамыбыз тийсе экен, элге бир көмөгүбүз тийсе экен, кайрымдуулук иштерди кылсак экен деген максаттар менен жүрөбүз. Мен ошол мектепке жыл сайын барып турам, өзү окуган мектепке. Барган сайын ошол бир топ көйгөйлөр болсо, ошолорду чечкенге бир көмөктөшкөнгө аракет кылам. Жакында эле ошол май айында барып келдим. Ал жерде бүтүүчүлөргө жыл сайын стипендиясын берем, жетиген журналынын стипендиясын. Анан быйыл президентибиздин демилгеси менен региондорду өнүктүрүү, санариптештирүү жылы болуп атпайбы? Бирок айылдардагы мектептерде же компьютер жок, эмнени санариптештирүү болот деп дагы таң каласың да. Ошон үчүн мен өзүм аракет кылып, оң компьютер алып барып, ал жерде ошол бир классыны жасап, принтерлери менен интернеттерге улап, ошол айылдагы мектеп окуучулары ошол заманбап бир жаңылыктар менен күбө болсун, алардын келечекке болгон максаттарына бир кандайдыр бир деңгээлде болсо дагы жардам болсун деп ошол иш-чараларды жасап келдик. Андан сырткары ошол эң акыркы чыккан Айтматов баштаган Кыргыз энциклопедиясын болгон кооз жакшынакай китептерден алып барып китепканаларына тартуу кылдык. Ошондуктан мен ойлойм, биздин ошол Кыргызстанда ар бир адам ошол бир аз ийгиликке жетсе дагы ошол ийгилигинин кандайдыр бөлүгүн ошол өзүнүн замандаштарына, айылдаштарына, мектепке, жакшы адамдарга, кайрымдуулук иштерине көңүл бурса, ийгилиги мындан да артарын мен жакшы мындай түшүнүп калдым да. Ошондуктан Кыргызстанда өтө бай көрүнүктүү адамдар бар, бирок мындай элге көп бөлүнүшпөйт да. Элге кайрымдуулук иштерин кылбайт. Мына ошолордун акыбетини же Кыргызстандан качып кетет, же болбосо башка бир кесепеттерге жолугат, же ошондуктан биз дайыма мындай кайрымдуулукка өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Мисалы үчүн чет мамлекеттердеги айрыкча мына араб мамлекеттеридеги улуу мындай шейхтер ошол акчаларынын көпчүлүгүн азыр кайрымдуулук иштерине жумшап тапкан кирешелерин биздин Кыргызстанга көп жөнөтүшүп атпайбы? Мечиттер курулуп атат, суу чыгып атат, фаптар курулуп атат дегендей, алардын сообу ошол шейхтерге кетип атат да. Ошондуктан Кыргыздын бийликтеги баягы ишкерлерибиз көп көңүл бурушпай калат да. Ошондуктан мен ойлойм, адам баласы алдына жакшы максат, тилектерди кое турган болсо, келечекте бир мамлекет үчүн дагы, өзү үчүн дагы бир жакшы ийгиликтер жаратууга мүмкүнчүлүктөр бар. Ошон үчүн мен жаштарга айрыкча кайрылат элем. Эң башкысы ошо келечекте калган кесибиңерди туура тандап, максатыңа туура коюп, мындай аруу тилектерди бийик коюш керек да. Ошон үчүн аракет кылсаңар, сөзсүз ийгиликтин башаты болуп, ийгилигиңердин акыбетин көрүп, келечекте бир жакшы бир турмушуңарда өзүңөрдү ордуңарды таап, эл үчүн дагы, үй бүлөңөр үчүн дагы пайда алып келе турган, жакшылык жасай турган инсандардан болушуңарга мен толук ишенем.